Казакстандагы башаламандыкка катышы бар деген шек менен кармалган кыргызстандык джаз музыкант Викрам Рузахунов бошотулду. Бул тууралуу бүгүн 10 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Атайын кызматтын төрагасына жакын журналист Өткүрбек Рахманов Рузахуновду учурда Бишкекти көздөй алып келе жатканын Фейсбуктагы баракчасына жазды. Викрам Рузахунов 9 январда Казакстан улуттук телеканалы бети башы көгөрүп токмоктолгон Викрам Рузахуновдун видеосун көрсөткөн. Ал белгисиз кишилер учакка билет алып берип, митингге катышуу үчүн $200 сунуштап чакырганын айткан. Тасмада көрсөтмө берип жаткан жаран өзүнөн тышкары Өзбекстан, Тажикстандан ондой жарандарда болгонун билдирген. Кийинчерээк аталган жаран кыргыз джаз музыканты Викрам Рузахунов экенин жакындары тастыктаган. Рузахунов концерттик программаны алып баруу үчүн Алматыга чакырылып, 16 декабрда билет алып 2 январда учуп кеткен. Соц тармактарда музыканттын кармалышын жалган жала деп эсептегендер болууда. Кыргызстандык ырчы Кайрат Пирмердиев Рузахуновдун кармалышы боюнча ТИМге чукул кайрылуу жолдогон. Ал музыкант болбогон акча үчүн митингге барышы мүмкүн эмес экенин, ага кыйноо болгонун, жатталган сөздөрдү мойнуна алдырганы көрүнүп турганын айткан. Рузахуновдун жакындары жана кесиптештери ал жумушсуз киши эмес, митингге болбогон акча үчүн барбайт эле деген жүйөлөрү менен Бишкекте Казакстандын элчилигинин алдында митинг өткөрүштү. Кыргыз милициясы музыкант концерттик программаны алып баруу үчүн 2 январда Алматыга учуп барганын, авиабилетти 16 декабрда эле сатып алганын маалымдаган.